чачып юта аламга, жарык күн бизге жылмаят. Айлананы көрккө бөлөп, бактарактар гүл ачат. Келген куштар учуп келип, кубул жутуп үн салат. Ушундай жакшы маанайда сабагыбыз башталат. Саламатсыңарбы балдар? Ушундай жагымдуу музыканын коштоосундагы жагымдуу ырдан кийин бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз 8-класстын геометрия предметинен болмокчу. Бүгүнкү сабактын темасы трапециянын аянты. Алгач балдар, бүгүнкү сабактан силер эмнелерди ала аласыңар, эмнелерди үйрөнөсүңөр, ошол боюнча кыскача айта кетсем, бүгүнкү трапециянын аянты деген сабактан силер эң биринчиден трапециянын аянтын табуу боюнча түшүнүк аласыңар. Трапециянын аянтын табуунун формуласын билип аласыңар. Формуланы пайдаланып маселелерди чыгарууга көнүгөсүңөр. Андан тышкары трапециянын фигурасын туура чийгенди жана элементтерин туура жазганды үйрөнөсүңөр. Сабакты баштаардын алдында балдар, мен силерге ойлонуу сезимиңерди ойготуучу мындай суроо бергим келип атат. Ойлон, издет, тап дейт. Кайсы фигура ашыкча? Бул жерде бир нече квадраттар берилген, Кайсы фигура бул квадратка окшош эмес экен, айырмаланып турат. Ошону жакшылап карап табышыбыз керек. Туура жообу да көрсөтүлүп калды. Анда балдар, сабагыбызды баштайбыз. Биз алгач өтүлгөн темаларды бир аз кайталоого токтойлу. Биринчи суроо. Трапеция деп кандай фигураны айтабыз? Аныктамасын эстейбиз балдар. Демек, эки гана жагы параллель болгон томпок төрт бурчтук трапеция деп аталат экен. Сүрөтүн көрүп атасыңар, балдар, негиздери гана бири-бирине параллель болуп атат. Сабагыбызды улантабыз балдар. Кайталоо бөлүгүнүн экинчи суроосуна көңүлүңөрдү бурам. Трапеция кайсы тилден алынган? Кыргызча эмнени түшүндүрөт? Латын сөзү баскыч дегенди түшүндүрөт. Латын сөзү которуу дегенди түшүндүрөт. Грек сөзү тактайча дегенди түшүндүрөт. Грек сөзү параллелограммдын бир түрү дегенди түшүндүрөт. Демек, трапеция деген бул грек сөзү экен. Бизче которгондо тактайча дегенди түшүндүрөт экен. Сүрөтүн көргөнбүз, чындап эле тактайчага окшош. Аз заматсыңар балдар. Сабагыбызды улантабыз. Анда дагы бир суроо балдар силерге кайталоо боюнча. Трапеция фигурасына тиешелүү элементтерди көрсөтүп жазып бергиле дейт. Бул боюнча өткөнбүз, баарыбыз эле жакшы билет болушубуз керек. Бирок ошондой болсо дагы мен силерге кененирээк маалыматты биздин жаңы теманы түшүндүрүү бөлүгүндө көрсөтүп берейин, балдар. Анда эмесе сабагыбыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Жаңы тема трапециянын аянты. Трапециянын аянты эмнеге барабар экендиги 57-теоремада берилген. Окуйбуз. Трапециянын аянты анын орто сызыгын бийиктигине көбөйткөнгө барабар дейт. Эмнени далилдейбиз? Ошону түшүнүп алайлы. Биз биринчи трапециянын фигурасын чийебиз, тиешелүү элементтерди коет экенбиз. Мына өзүңөр көрүп тургандай, негиздери кичинекей тамга менен белгиленет экен. Кичине негизин Б тамгасы менен белгилейбиз, ал эми чоң негизин А тамгасы менен белгилейбиз. Бул жактар трапециянын каптал жактары деп аталат экен. Каптал жактарын каалагандай тамга менен белгилесек болот. Мисалы, кичинекей С тамгасы менен. Бийиктик жүргүзөбүз, Бийиктикти кандай тамга менен белгилечү элек? Бийиктик H тамгасы менен белгиленет. Эгерде трапециянын тең ортосуна сызык жүргүзө турган болсок, бул трапециянын орто сызыгы деп аталат экен. Орто сызыктын эки чекесин биз чоң тамгалар менен белгилеп алабыз. Анда трапециянын орто сызыгы эмнеге барабар болчу эле? Трапециянын орто сызыгы негиздеринин суммасынын жарымына барабар. Эми балдар, бизге орто сызык берилди. Анда биздин аянтыбыз ушул орто сызыкты бийиктикке көбөйткөнгө барабар экен. Эми кийинки этапта биз ушул теореманы далилдейбиз. Келгиле балдар, анда бул теореманы чогуу далилдейли. Алгач биз бул жака трапециянын фигурасын элементтери менен түшүрүп алайлы. Булар боюнча биз жогоруда маалымат алдык. Негиздери берилет экен, бийиктиги берилет экен, андан кийин орто сызыгы берилет экен. Орто сызыгын тамгалар менен белгилеп алып, бул жакка биз орто сызыктын формуласын азырынча жазып турайлы. Бул биздин далилдөбүздө керек болот экен. Андан кийин биз орто сызыктын эки чекесинен тик сызыктарды жүргүзүп, буларды бири-бири менен бириктире турган болсок, балдар, эмнени байкап атасыңар бул жерден? Бизде тик бурчтук пайда болду, Тамга менен белгилеп көрсөтсөк, NK QF дейт. Демек, NK QF деген бизде тик бурчтук берилип атат. Аны биз бул жака жазып алабыз. Андан кийин бул жерден балдар, трапециянын чокуларына тамгаларды берип алсак, A, B, C, D деген бул эмне? Бизде трапеция.
Эми бул жерден эмнени байкап атабыз биз? Трапециянын орто сызыгы эмнеге барабар болуп атат? LM. Бул NK-га барабар болуп атат, Ал эми трапециянын бийиктигичи DE эмнеге барабар болуп атат? FN-ге барабар болуп атат, Андан тышкары бул жерден балдар жакшылап көңүл бурсаңар, трапецияга дагы тик бурчтукка дагы тиешелүү фигура пайда болуп атат. Тамга менен айта турган болсок, жакшылап көңүл бурсаңар, NKMSDL деген көрүп атасыңар, Демек бул фигура жалпы жак же болбосо жалпы бөлүк деп айтсак болот экен. Себеби бул фигура тик бурчтукка дагы трапецияга да тиешелүү болуп жатат, Эми бул жалпы бөлүктүн оң жагын карасаңар, LDF деген үч бурчту көрүп атасыңар, ичи боелбогон. Дагы ылдый жагында ошонун ANL деген үч бурчту көрүп атасыңар, ичи боелгон. Бул эки үч бурчтук бири-бирине барабар болот экен. Себеби булардын гипотенузалары жана бирден бурчтары барабар экен. Ошондой эле оң жактагы дагы MQS жана KBM деген үч бурчтар дагы бири-бирине барабар болушат экен. Булардын да гипотенузалары жана бирден бурчтары барабар болуп атат, Мынакей бул жакка тамгалар менен белгиленип жазылып көрсөтүлүп атат. Эми балдар бул жерден биз трапециянын аянтын кантип табабыз? Трапециянын аянты бул ортодогу жалпы жакка ичи боелгон эки үч бурчтукту кошсок, бул трапециянын аянтын берет экен. А тик бурчтуктун аянтычы кандай болушу мүмкүн анда силердин оюңар боюнча? Тик бурчтуктун аянты анда жалпы жакка ичи бош болгон, башкача айтканда ичи боелбогон эки үч бурчтукту кошсок, биз тик бурчтуктун аянтын алат экенбиз. Эми балдар жалпы жак деген бул трапецияга дагы тик бурчтукка да тиешелүү, Ал эми ичи боелгон, боелбогон үч бурчтардын баардыгы булар эмне бири-бирине барабар. Анда эмнени байкап атасыңар балдар? Демек анда биздин трапециябыз эмнеге барабар экен? Тик бурчтукка барабар экен. А биз деген тик бурчтуктун аянтын өткөнбүз да, билебиз да, туурабы? Тик бурчтуктун аянты эмнеге барабар эле? Узунун туурасына көбөйткөнгө барабар. Биздин учурда тик бурчтуктун узуну эмнеге барабар болуп атат? Бул трапециянын орто сызыгына барабар болуп атат, Биздин орто сызыктын формуласы жогору жакта берилип турат. Ал эми тик бурчтуктун туурасы бул трапециянын бийиктигине барабар. А трапециянын бийиктигин биз h тамгасы менен белгилегенбиз. Демек биз формуласын жаза турган болсок, тик бурчтуктун аянтынын формуласы бул a плюс b бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн h'ка барабар болот экен. Биздин тик бурчтугубуз трапецияга барабар болуп аткандыктан, анда трапециянын аянты дагы a плюс b бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн h'ка барабар болот экен. Мына балдар, биз трапециянын аянтын табуунун формуласын далилдеп алдык. Демек мындан ары трапециянын аянтын биз ушул формула менен эсептейт экенбиз. Теоремабыз далилденди. Анда эмесе балдар, баарыбыз колубуз чарчады. Бул ыкманы 5 жолу кайталасаңар, мээңердин эс алышына, жакшы иштешине, колуңардын эс алышына, ойлонуу сезимиңердин ойгонушуна жардам берет экен. Мынакей балдар, биз теманы түшүнүп алдык. Эми ушул түшүнүгүбүздү пайдаланып маселе чыгарып көрөлү. Китептеги номер 1 эле маселени карайбыз, чогуу окуйбуз. Негиздери 15 см жана 19 см, ал эми бийиктиги 18 см болгон трапециянын аянтын тапкыла дейт. Демек маселе чыгарарда балдар биз алгач берилишин жазып алабыз, Бизге эмнелер берилген? Бизге трапециянын негиздери берилген, Чоң негизин А тамгасы менен белгилечик, ал эми кичине негизин Б тамгасы менен белгилейбиз. А бийиктигин болсо H тамгасы менен белгилегенбиз, Анда бизге табыш керек эмнени? S деген бул аянтты билдирет, Ыңгайлуу болуш үчүн эсебибизди бул жерден бөлүп алабыз. Андан кийин келип эмнени жазышыбыз керек? Бизге формула. Демек башкача айтканда бул маселебиз биздин кайсы формула менен чыгарылат? Ошону ойлонуп туруп бул жакка жазып алышыбыз керек, Эсеп чыгаранга оңтойлуу болуш үчүн. Бул жакты бөлөбүз дагы, эми чыгаруу деп туруп маселебизди чыгарабыз. Эми бизде балдар формуладагы эң негизги тамгаларыбыз A, B, H дейт. Үчөө тең белгилүү, Анда биз ушул тамгалардын ордуна тиешелүү сандарды коюп койсок, биз трапециянын аянтын таба алат экенбиз. Демек бизде берилген маселедеги трапециянын аянты 306 см квадратка барабар экен. Азаматсыңар балдар. Түшүнүктөрүбүздү, билимибизди бышыктап, балдар келе дагы бир маселе чыгарып көрөлү. Китептеги номер 6 маселени карайбыз. Тең капталдуу трапециянын негиздери 5,1 дециметр жана 6,9 дециметр дейт. Каптал жагы 41 см. Аянтын тапкыла дейт. Мынакей жогорудагы маселедегидей кылып эле балдар берилишин жазып алабыз.
бизде болгону бул жерде негиздерибиз дециметр менен берилиптир, каптал жагы сантиметр менен берилиптир. Баарын биз сантиметрге айландырып алабыз, 5,1 дециметр бул 51 сантиметрди берет экен. Ал эми 6,9 дециметр бул 69 сантиметрди берет экен. Бизге аянтты табышыбыз керек. Бирок аянтты табыш үчүн бизде аянттын формуласында h бар да, бийиктик, бийиктик бизде белгисиз. Эми ошол бийиктикти табыш үчүн биз балдар бул жака момундай кылып трапециянын фигурасын чийип алабыз. Элементтердин ар биринин тушуна жазып алабыз. Анан тик эки бийиктик жүргүзөт экенбиз, бийиктиктерди биз h тамгасы менен белгилегенбиз, Эми бул жерден балдар сызык менен бөлө алабыз дагы. Бизге керектүү формуланы биз бул жака жазып алайлы азырынча. Кайсы формула менен чыгарабыз? Жогорудагы эле трапециянын аянтын табуунун формуласы менен чыгарабыз, Эми бизге балдар аянтты табыш үчүн эң алгач бийиктикти таба алыш керек. Аны үчүн биз трапециянын чиймесиндеги сол жактагы тик бурчтуу, үч бурчтукту көрүп атабызбы? Эки жакта тең эле тик бурчтуу, үч бурчтук бар, бирок биз сол жактагы менен чыгарайлы, Анткени ал жакта бизде гипотенузанын узундугунда 41 сантиметр деп жазылып туруп атат. Ал эми бир жагы болсо h белгиси менен белгиленип атат, а үчүнчү жагы бизге белгисиз болуп атат. Үчүнчү жагын кантип табабыз? Аны үчүн биз бул жерге атайын жана эки бийиктик жүргүзгөнбүз, Ушул эки бийиктиктин ортосу канча сантиметрге барабар? 51 сантиметр. Бизде деген чоң негизибиз 69 сантиметр да. Демек 69-тан 51-ди алат экенбиз дагы. 2ге бөлүп койсок, бизде ушул бийиктик жүргүзүлгөн сызыктын эки жагындагы жактары 9 сантиметрден болуп калат экен. Мынакей балдар, биз баарын белгилеп жазып алдык. Эми болгону бизге Пифагордун теоремасын пайдаланып бийиктикти таап коюшубуз керек. Башкача айтканда h-тын квадратын табыш үчүн биз 41-дин квадратынан 9-дун квадратын кемитип коет экенбиз. Бул 1600ге барабар болот экен. Эми бизге h-тын өзүн эле таба турган болсок, квадратты бул жака тамыр кылып алып өтөт экенбиз. 1600төн тамырдан бизде 40 чыгат экен, Мына балдар, бийиктикти да таап алдык. Биздин трапециянын аянтын табуудагы формулада бийиктик белгиси болуп аткан. Бийиктикти таап ордуна кое турган болсок, биздин трапециянын аянты 24 дециметр квадратка барабар болуп калат экен, Мага жардамдашып түшүнүп отурган балдар азаматсыңар. Сабагыбыздын анда балдар жыйынтыктоо бөлүгүнө да келип калдык. Анда сабагыбызды жыйынтыктап алсак, бүгүнкү сабактан силер эмнелерди үйрөнүп жетиштиңер? Биринчиден, силер трапециянын аянтын табуунун формуласын билдиңер. Формуланы пайдаланып, мисалдарды чыгарганды үйрөндүңөр. Трапециянын фигурасын чийгенди, элементтеринин жайгашышын билип алдыңар. Анда балдар, бүгүнкү үй тапшырманы баарыбыз жазып алабыз. Үй тапшырмага мен атайын турмушта кездешип жүрчү тактайчанын аянтын табуу боюнча бергем. Бул маселени деле балдар жогорудагы маселеге окшоштуруп чыгарсаңар болот экен. Мында деле балдар тактайчанын негиздеринин узундуктары берилген, каптал жагынын узундугу берилген. Анын аянтын табышыбыз керек, Алгач бизге бийиктикти таап алышыбыз керек. Бийиктикти тапканды биз жогорку маселеде үйрөндүк. Андан тышкаркы экинчи тапшырма бул китептеги номер 8 маселени чыгарабыз. Ушуну менен балдар, сабагыбыз аягына чыгып калды. Силерге көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат демекчимин. Талыкпай билим ала бергиле, саламатта болгула.